Кутман кеч бардыңыздарга. Кандайсыздар? Бир аз күтө туралы келишсин. Анан сабагыбызды баштайлы. Биздер баарын текшерип коелу. Баарыңыздарды жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктаймын. Бир аз чогулалы. Кандайсыз? Нурия жай жакшысызбы? Алина же кандайсыз? Кутман кеч кандайсыздар? 5 мүнөт күтөлү кыздарды. Анан баштайлы. Баардык эле колу бошоду деп ойлойм, Иштериңиздер кандай болуп атат? Каталогду кандай баштап алдыңыздар? Канчадан бери прямой эфирге чыга элекмин? Жайда чыксам керек ошо боюнча. Прямой эфирге да чыга элекмин көптөн бери. Бүт баарын WhatsApp'ын өтө берип ошого аябай көнүп алыптырмын. Аудио жөнөтө берип. Группаларга бир сер эскертип койдум эле. Прямой эфирге киргиле деп. Бүгүн бизде аябай бир сонун тема. Мен бул теманы өзүм билгениме канча болду? 3 айга чукулдап калды. Мен силерге сонун секреттер менен бөлүшөм. Вообще башында укканда өзүм шок болуп аттым. Вот где демек ушул жакта турбай кептин баары деп көп нерсени түшүндүм. Азыр ошонун үстүндө дагы деле өзүм деле иштеп атам. Но бул мындай бир пазл да, кадимки эле оюн болот го, жана пазл болот го. Толтура бир картинканы чогултуш үчүн бүт баарын орду менен коюш керек деген пазл болот го. Вот ошондой эле пазлдын эле бир части да, бир эле части. Ал пазлды полный чогултуш үчүн ага полностью толук информация керек. Мен силерге ошол пазлдын прям самый важный болот го, самый мындай. Ошол эле мисалы адамдын сүрөтүн мисалы пазл кылып чогултуп атсак мындай. Ошол эле башы, көз жагы, же болбосо мурду, ушундай сыяктуу мындай основной бир чоң бир кусогу болот го ошо пазлдын. Вот ошол бир пазлды силерге көрсөтүп берем. Анан ар жагын уже дальше чогултуш керек болот. Ал боюнча дагы айтып беремин. Сөзсүз түрдө. Анда эмесе сабагыбызды баштай берели. Ким кирсе дагы, кирбесе дагы арманда деп койбоймбу? Эмне үчүн биз ийгиликке жетпейбиз? Эмне үчүн максаттарга жетпейбиз? Эмне үчүн бизге постоянно кыйын болот, Кээ бирөөнү байкасаңыздар, бир нерсени айтып койсо эле ошол жашоосуна келе берет да, оңой эле. Аябай эле оңой боло берет. Мындай, как бы эме да, волшебный палочка сыяктуу эле да, колунда волшебный палочка бар сыяктуу эле. Так, муну кааладым, келди, тигини кааладым, келди. Эмнени каалабасын, баардык нерсе жашоосуна келе берет да, тартылып келе берет. Көпчүлүк учурда Инстаграмдын жашоосунда ошондой да. Пока суроолорго жооп бербей турайын. Көпчүлүктө Инстаграмда немелер ушундай да. Жашоосу ушундай, Кимдин сторисине кирбей, кимдин постуна кирбей, тиги жакта эс алып жүрөт, жактан мынтип жүрөт, машина алып атат, үй алып атат, в общем, бүт баары вообще супер да. Биз болсо карасаң мурунку эле жашообуз эч нерсе өзгөргөн жок. Балким турмушка чыктык, балалуу болдук, балдарыбыз чоңоюп атат, дагы төрөп атабыз, в общем, ушундай эле ситуация да. Но жылыш жок. Баягы эле жерде жашап атасың, баягы эле проблема үйдөгү, баягы эле акча жетпейт, тигил бул, в общем, 5-10 толтура да ошондой проблемалар. Бизде өзгөрүү жок, бирок башкаларда карасаң вообще шикарно жашап атышат да. Ошол эле жакындарда, жакын адамдарда деле болушу мүмкүн, ошондой нерселер. Бирөө бир нерсе кылды, тигини кылды, муну кылды, тияка окууга өтүптүр, ушундук чет мамлекетке кетиптир, иштептир, анан тигини алыптыр, муну алыптыр. Анан мынча миң айлык алат экен. В общем, ушундай нерсенин баарын угабыз дагы. Анан көбүнчө ойлонуп атам, эмнеге элдин баары ушул нерсеге жетип атат? Мен ошого жеткен жокмун. Вроде бардык нерсени кылып атам го. Мен ушул жактан сонун бир нерселерди айта кетейин. Бизде позитивный мышление деген бар, Бул позитивный мышление көбүнчө биз ошол нерсеге басым жасайбыз. Ошол позитивный мышлениянын негизинде дагы менин да могу күндөлүгүм чыккан билесиздер. Көрүнүп атамбы? Мага звонок келип калды. Позитивный мышлениянын негизинде могу чыккан күндөлүк максатка карай бир кадам.
ичинде эмне жөнүндө? Жалаң позитивный нерсе жөнүндө. Бул эмне? Эртең менен эрте тур, суу ич, зарядка жаса, аффирмация кыл, визуализация кыл, күндө жакшы иш кыл, күндө жакшы настроение менен жүр, китеп окуу, мотивация берген видео көр күндө деп. То есть жалаң позитивке басым жасалып атат да. И биз көбүнчөсү ушундай позитивный мышление менен жашагандар кутман кеч. Позитивный мышление менен да ким жашайт? Ким ушундай практикаларды аткарат? Балким сизде күндөлүк бар, балким жок. Но не важно, да, сиз визуализация кыласызбы, аффирмация кыласызбы, канча адам ушул жактан айтсаңыздар, визуализация, аффирмация, карта желаний, ушул нерселерди ким кылат? Ким постоянно мындай жакшы настроениеде жүргөнгө аракет кылат, негативди ойлобогонго аракет кылат. Кимде көбүнчө ушундай, и вроде все хорошо, вроде бүт баары сонун жакшы эле, ойдогудай, но именно мен каалаган, мен мисалы планка моякта болсо, мен мондай нерсенин баарын каалап атсам, мен эмне үчүндүр моякта эле жүрөм. Могу жерге көтөрүлө албай атам. Где-то визуализация иштебей атат, что-то не то. Аффирмацияма окшошпой атат, что-то не то. Вроде карта желаниемди эле кылып койгом, что-то ал деле иштебей атат. Но кептин баарын эмнеде билбейм. Дегендер барбы ушундай араңарда? Кимде ушундай ситуация? Вот Алина же кылбайм дейт андай нерселерди. Ким аффирмация, визуализациялар менен кылат. Но кээ бир учурда, эми көпчүлүк учурда дейинчи, ал деле иштебей калат да. Вроде кыла бересиң, аффирмацияны айтасың, тигини айтасың, муну айтасың. Ой, мен мондай күндө мондай акча таап атам, айына мен мондай акча табам, мен мондай жашоодо жашайм. Аффирмация, күндө акча өзү эле келип атат, оңой эле келип атат, вообще проблема жок. Аткарамын дейт. Назиреже айтсаңыз, сизде канчалык деңгээлде канча процент ошол нерсе иштейт? Позитивный мышление бул өтө сонун нерсе, позитивный мышление. Позитивный мышление менен жашаш керек. Биз оюбузда эмнени ойлосок, ошол нерсе жашообузга келе берет дейбиз, Вот, аффирмация менин өзүмө өтө чоң салымы бар дейт. Это супер. Аффирмация, визуализация. Менде эмне иштейт айтайын? Менде аффирмация иштейт. Вот Назиреже деле менде аффирмация сонун иштейт, бирок визуализация манча иштей бербейт, потому что мен көп визуализация кылганын билбейм да. Вот, супер. Мен позитивное мышление кылам, постараюсь, это помогает. Это супер, это помогает. Кептин баары эмне болуп атат айтайынбы? Аффирмация, визуализация, карта желаний иштейт. Где-то 80-90% иштеши мүмкүн. Балким 99% иштеши мүмкүн. Но ар жакта дагы кичинекей бир процент калып калат да. Самый основной бир бизди токтотуп турган, канча биз аффирмация, визуализация кылбайлы, бизди токтотуп турган бир нерсе бар да. Ошол эмне деп ойлойсуздар? Не үчүн? Ошол эле аффирмация, визуализация эмне үчүн бизде 100% иштебей атат? Карта желаний эмне үчүн 100% иштебей атат? Мисалы, карта желаний жасаганда деле где-то 1-2 жылдан кийин карасак бир 50-60%, балким 90% ишке ашкан болот, Бывает иногда так, бирок 100% эмес, көпчүлүгүндө. Менде деле карта желаний жасаганмын. 2 жыл мурун жасаганым где-то 50% точно ишке ашты, ал картаны просто таппай калдым. Эми жаңы карта жасап койдум, ал картамды таппай калдым. Я за визуализацию дейт, супер. У кого что работает, то, но менде именно визуализация, мен не знаю, постоянно вроде мындай визуализация кылам, но анчалык деңгээлде эмес да. Аракет, действие. Менде Анталия калтырган дейби. Керменчи Аллах разы болсун, мага пайдасы тийди дейт. Күндөлүктүүбү? Менде визуализациям жакшы иштебейт, мен жасай албайм, аффирмация болсо иштейт дейт, экөөбүз окшош экенбиз да. Жизненные трудности нам не дают полноценного позитивного мышления. Может быть, еще какие варианты? Проблемасыз адам жок, ар бир адамда проблема бар. И это нормально, да? Бул күндөлүктү мага личкага жазсаңыздар, кайсы жака канча штук керек? Мен силерге бардык жака салып жиберем, баасы 300 сом. Бул күндөлүктүн азыр бир 100 штуктай эле калды. Андан кийин уже башкачараак варианты чыгат. И мунун еще орусчасы чыгат. Буюрса орусчага отуруп атам. Вот, правильно, Нурай, психологические блоки, знаете, кандай бир блок бар бизде. Негизи бизде өтө көп нерсе бар да. Биздин негизи 80% подсознание, 20% сознание. Көбүбүз эле билебиз, подсознание, сознание эмне экенин билебиз. Сознание биз азыр сүйлөп аткан, биз каалап аткан нерсебиз. Биз ошол нерсени каалап атабыз, бирок подсознание бизге ошого жол бербейт. Эми эмнеге бизге подсознание ошого жол бербейт? Мисалы, биз ошол нерсени алгыбыз келип атат, мына мисалы ойлоп атабыз да, мисалы, мен азыр барып могул элестетели, мен азыр барып могул кружкага
суу куюп барам дагы суу куям дагы суу ичем дейбиз, барабыз ичебиз. Это нормально. Но ошол эле аны сознание менен биз түшүнүп атабыз, ошол нерсенин баарын кылып атабыз, бардык сууну ичтик, түшүндүк. Но эми элестеткиле, ошол эле ситуация силердин мээңер айтып атат, бар тетиги стаканга сууну куй дагы ич деп атат, бирок колуңуз ошого барбай атат да. Колуңуз ишенбешиңиз мүмкүн дейт, ооба, ал дагы бар. Колубуз ошол нерсени барып сууну куюп ичпей атат да. То есть колубуз бизге ээ бербей атат да. Супер вообще. Аракетибиз жок, это тоже есть. Эмне үчүн аракет жок? Тагы бир суроо. Эмне үчүн аракет болбойт? Жалкообуз, ооба, жалкообуз. Жалкоолук баарыбызда эле бар. Мага айтышат да, Айгерим мен вообще жалкоомун дейт да. Мен күлөм да, сиз жалгыз эмессиз, мен деле жалкоомун депчи. Бардык эле адамда бар ал нерсе. Кээде жалкоолук кылып коебуз, бардык эле адамдар, Элестетиңиздер, и подсознание деле ошол сыяктуу эле да. Мотивация. Ооба, мотивация да болушу мүмкүн. Подсознание ошол именно биздин колубуз сыяктуу да. Биздин сознание айтат, жок, тигини кыл, муну кыл деп, бирок колубуз барып ошону кылбайт. Подсознание бизди артка тарта берет да. Мен ошол нерсени түшүнгөндө башында жок дедим да, менде андай нерсе жок депчи. Мен негизи эле любой нерсени биринчи укканда менде андай нерсе жок деп айтам да. Чечим чыгарбайбыз, туура, ал дагы бар. Бирок чечим чыгарган күндө деле болот да. Артка кетип калган күндө. Мен мисалы чечим чыгаргам, мына могу күндөлүктү ушул жума ичинде орус тилине толугу менен которуп чыгам. Англис тил курсун жакында запускать этип атам, ошонун видеолорун тартып чыгам. Кыргызча, орусча кылып тартамын дегем, аны дагы начинающий, продолжающий группа кылып тартамын дегенмин, план түзгөм, даже күндөлүктү орусча которомун дегенмин. Бүт дизайнын полностью алмаштырам. Дагы эмне дедим эле, основной курсум боюнча видеолорду тартып чыгам дегем. Чечим чыгарганмын ошол нерсени биринчи күнү, бирок ошол нерсени до сих пор аткара элекмин. Уже бүгүн 3-күн болдубу? И бул чечим чыгаргандан да эмес экен да. Чечим чыгарган этабында ошол нерсени кылам деп, бирок ошону аракет кылган. Аракет кылыш керек да, действие керек, А бирок ошонун артында да бир нерсе жатат да. Эмне үчүн биз ошол нерсени кылбайбыз? Эмне үчүн мен мисалы ушу күндөлүктү орусча которбой жатам? Эмне үчүн мен ошол эле курстарымды жаздырбай жатам? Ошол эле англис тил курсун кыргызча, орусча кылып эмне үчүн жаздырбай жатам? Эмне үчүн основной курсун ушундай видео формат кылып жаздырбай жатам? Мен постоянно WhatsApp'тан аудио кылып өтчүмүн өзүм сабактарымды. Эми ошону видео форматка азыр өткөрбөй жатам да. Эмне үчүн? Ошонун так максат жок дейт. Ну, здесь уже конкретный максат бар болуп атат да. Например, в моем случае мен азыр өзүмдүн ситуациямды айтып берейин, өзүмдүн примеримди айтып берейин, аны түшүнөсүздөр да. Эми ар биринин аркасында аябай бир чоң пазлдын, жана айтып атабыз, бардык нерсе биз полный картинаны чачыратып салган биздин максатыбыз бар. Мисалы, чоң рахмат тетежем, мына могу максатыңыз дейли. Анан ошол максатка жетиш үчүн аны чогултушуңуз керек. Бул пазл болуп чачырап кеткен. Майда бөлкө. Анан сиз аны чогултушуңуз керек. Сиз тиянан алып келип коесуз, окшошпойт, биянан алып келип коесуз, окшошпойт, тиянан келесиз, биянан келесиз. В общем, ошентип акыр аягы чогулат, Кээ бирөө ушул пазлды до конца чогултпайт, алып туруп таштап салат ортого келгенде. Ай, все, бул болбойт экен, окшошпойт экен деп туруп башка максатын өткөрөт, башкасын өткөрөт. Же болбосо вообще аракет да кылбайт да. Калоо жок. Эми бул жактан биз азыр могу основной бир эле ошо пазлды да чогултуш үчүн ар бирине билим керек экен да. Мисалы, бул жагына мотивация керек. Бул жагына максат коюш керек, бул жагына жалкоолукту алыш керек, действие керек, бул жагына тигил керек, бул керек. Бүт баарынын ар бир пазлдын өзүнүн функциясы бар. Биз пока ошол пазлдын баарын толук чогултмайынча ошол максатыбызга жете албайт экенбиз. Бул жакта установкалар болушу мүмкүн. Так, мен ал ошону кылып салсам, ошол максатыма жетсем, например, окшошпой калат, бир нерсе болуп калат. Же это нереально, балким ага жетпейм мен. Я этого недостойна. Ошонун баары вот бүт пазлдын бир бөлүгү да. Эми ошо пазлдын ортосунда турган бир бөлүгүн мен силерге айтып берейин. Бул коркуу сезими. Коркуу сезими. Элестетиңиздер, сиздин азыр өзүңөрдүн максатыңарды элестеткиле. Өзүңөрдүн бир максатыңар бар. Любой максат болушу мүмкүн, Ошол максатыңарга жетпей жатасыңар. И могул жакта бир балким бүт баарын кылып атасыңар, биякта аффирмация, визуализация, бүт пазлдын баарын күндө кылып атасыңар, чогултуп атасыңар, туура таптыңар, бирок бул жакта бир пазл таппай атасыңар. Акыркы пазлды тапсаңар деле все, ошол толчудай болуп атат да. Издеп атасыңар, жактан издейсиңер, бияктан издейсиңер. В общем, жердин баарынан копать этип атасыңар, бирок эмне үчүндүр ушул пазлды таппай атасыңар. Изденип таппай атасыңар ошол нерсени. Бул коркуу сезими. Эмне бул коркуу сезими эмне дегенди билгизет. Эгерде мен ушул максатыма жетсем, мондай болуп калат. Эгерде мен монча акча таап баштасам, эл менден карыз сурап баштайт.
эл карыз сурайт дегенден коркосуңар. Же болбосо эгерде мен ушул машинаны алып алсам, значит мен обязательно авария попадать этем да, кайра минуска кетем. Кимде бар ушундай коркуу сезими? Кимде бар? Мен азыр өзүмдүн коркуу сезимдеримди айтып берейин. Вообще элементарный, самый бытовой эле, аябай распространенный эле да азыркы коркуу сезимичи. Эң биринчи, мен азыр могу күндөлүктү орусчага которсом, азыр күндөлүктү окуп атам дагы, уже канча өттү бул, январдан бери. 9, азыр сентябрь болду, 8 ай өтүп калды могу күндөлүктүн чыкканына. Мен 8 айда кайра бүгүн карап бүт баарын окуп атам да, башынан баштап которуп атам да. Мына менде бар дейт. Такого нету дейт. Вот машина алсам авария болом. Көрдүңөр, коркуу сезими ар жагында. Ошол максатка жетсем обязательно жаман нерсе болот. Обязательно жаман нерсе болот деген сезим да. Мына могу күндөлүктү которуп атам. Мен көп нерсесин өзгөрткүм келип атат азыр монун ичинде. Юрист менен байланыштым, потому что мында авторский правага уже документтерин берип алып койгон элем да, колумда автор менминден документим бар да, то есть плагиатство бул жакта болбойт дегенчи. Бирок мен бул жактан бир сөзүн алмаштырсам кандай болуп кетет деп, ошон үчүн мен юристке биринчи запрос жөнөттүм. Кийин закон алдында жооп берип калбайын деп. Орусча которуп атканда мындай коркуу сезим болуп атат да. Азыр октябрь айында кайра карантин болуп калсачы дегенчи. Макул, мен чыгарат экенмин азыр. Мен пока муну которуп, муну типографияга берип, алар чыгарып бергиче сентябрь айы бүтөт, октябрь айы келет да. Октябрь айында мен анан отуруп калсамчы карантинде, мына менде ошондой коркуу сезим болуп атат да. Вот мен знаменитый болсом, көз тиет, сөз тиет деп корко берем дейт. Видите, ар жагында коркуу сезими. Мына менде да мунун аркасында коркуу сезими ошол жатат. Демек, мен карантинде отуруп калам. Бул биринчиси. Күндөлүктөрүмдү сата албай калам. Экинчиси, үчүнчүсү банкрот болуп калам. Чоң рахмат. Көрдүңүздөрбү, коркуу сезими. Эмне үчүн мен ушуну которуп айтам мына? Себеби ушул. Көрдүңүздөрбү, өтө жөнөкөй. Ошол эле курстар боюнча. Эми курстарымды мен ушундай форматта кылып, бирок видео форматта кылгым келип атат. Ар жагында да коркуу сезими жатат. Мен азыр видеону тартып баштасам, балдарым келет, кызычуу салат, видеонун баарын бузуп салат, кайра баштан тартышым керек болот. Ошентип мен канча жолу тартам деп атам да ошо видеонучу. Бир видеону тартыш үчүн мен канча убактым кетет. Же болбосо азыр мен тартып баштасам, свет не туда тийип калат, анан видеом окшошпой калат, анан бул жайым окшошпой калат, тил жерим окшошпой калат. Пятый, десятый ушундай да. Көрдүңүздөрбү, коркуу сезими ар жагында. То есть коркуу сезими, именно коркуу сезими бизде көп нерседен камап турат экен. Ийгиликке жетиштен дагы, то есть биз өзүбүз ошол нерсеге жеткибиз келет, алгыбыз келет ошол нерсени, бирок ар жагында обязательно коркобуз да. Ошого жетсем, ошону ала алсам бир нерсе болот. Ошондуктан биз ошол нерсе жетпейт экенбиз көпчүлүк учурда. Эң бирден бир максат, эң бирден бир себеби ушул экен да. Элестетиңиздер. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүз, мындай эле. Мен ушул максатыма жетпей жатам, эмне үчүн деген суроо берип көрүңүздөрчү азыр. Анан бул жака жаза кетиңиздер. Это же отговорки для достижения успеха дейт. Жок, бул өтө чоң тема, бул страх, это совсем другая тема. Отговорка дагы эмес бул. Именно страх, может быть, ар жакта. Мен азыр буну мен уже билип атам. Подсознанияда ошол биз өзүбүзгө өзүбүз блок коюп атабыз. То есть мээбиз бизде негизи эле зона комфортадан чыгаргысы келбейт мээбиз, баардык нерседен мындай сактап коргоп туруусу келет да. Могу домикте жашайсың, могу коробкада, могу кичинекей. Бүт аяктан чыкпа, ар жака чыксаң эле аяк жаман. Коркосуң, сени жеп кетишет, аны өлтүрүп кетишет, эмне кылышат, ошондой. Ошентип коргоп турат биздин подсознание. Мээбиз бизди коргоп турат ошончолукчу. Ошондо коргоп тургандан биз ар жактан чыксак эле, ушундан бүттү, башым көтөрсөм, все, жаман нерсе болот дейт экенбиз да. Аябай жаман нерсе болот, болбойт, кереги жок деп эле биз өзүбүздү ушинтип сактап коргой берет экенбиз. Ошондо эң биринчи биздин оюбузга келген коркуу сезим экен. Бул коркуу сезимди сиз балким билбешиңиздер мүмкүн. Муну мен атайын тренажерга кирип отуруп, именно тренажерга кирип, ошол жакта карап отуруп, анан таптым да. Мен көп страхтарды табатам ошол жактан. Коркобуз. Аны сиз билбешиңиз мүмкүн. Сиз тияктан издей бересиз, бияктан издей бересиз, бул жери окшошпой калды окшойт, тигинтип сүйлөп койдум окшойт, мынтип болуп калды окшойт. Балким недостаточно работа, балким азыраак иштеп атат окшойт, мен дагы көбүрөөк иштейинчи деп. Но канча сиз көп иштебеңиз, канча аракет кылбаңыз, пока ошол коркуу сезимин жоготмоюнча сизде ошол нерсе боло берет. Канча аракет кылбаңыз, кайра ошол коркуу сезими келе берет дагы. Бизди өзүбүз подсознание өзүбүздү коргоп атат, защищать этип атат. Биз ошол нерсени көпчүлүк учурда түшүнбөйбүз. Ачык кулактан тынч кулак деп.
жүрө беребиз чын эле. Эми андан көрө жөн эле тура турайынчы, жөн эле отура турайынчы, зачем мага деп ушинтебиз да. Көпчүлүк учурда ушундай кылабыз да. Көрдүңүздөр, коркуу сезими. Бул аябай күчтүү, кандай десем, аябай күчтүү осознание да, бул ошону түшүнүү, ошол нерсеге, ошол страхты сиз түшүнүп, ошол нерсени сиз кабыл алганда, ооба мен ушул нерседен корком деп ошол нерсени мойнуңузга алганда, вот ошондо анан сизде ошол именно ошол коркунучту жеңгенге мүмкүнчүлүк болот да. Пока сиз аны мойнуңузга албасаңыз, жок аянда менде коркунуч жок, мен эмнеге коркмок элем андан, ошондой да болмок беле, это же просто жөн эле сөздө, эми жөн отговоркада дей берсек, сиз ошону мойнуңузга албасаңыз, же болбосо именно ошол страхты таппасаңыз, эмне деген страх экен да, ар жакта кандай коркуу сезими жатканын таппасаңыз, сиз анда алдыга жыла албайсыз да. Алдыга жыла албайсыз. Эми келиңиздер, дагы кандай эмелер болот. Ар бир максаттын аркында катып атат дейт. Страх принятия чего-либо. Ооба, бир нерсени кабыл алуу. То есть баардык нерседен коркобуз. Так, азыр мен муну кылсам, тигиндей болуп калат, муну кылсам мындай болуп калат. Баардык нерсени анализдейбиз, байкасаңыздар. Негизи эле адам баласы көп, аябай көп анализдейбиз да. Даже бир жака чыгып барат дагы. Так, азыр могу көйнөктү кийсем, анан погода бузулуп кетсечи, анан бул туфлини кийип алсам, такан анан баса албай калсамчы, анан азыр могу бала менен чыгып алсам, кечке жүдөйм да, анан тигинтип калсачы, мынтип калсачы. То есть любой жактан биз өзүбүз корко береткенбиз. Любой жактан баардык нерсенин алдын алып биз көнүп калганбыз да. Особенно аял кишилер, особенно мамочкалар көнүп калганбыз. Интернеттен болуп атат окшойт да. Көнүп калганбыз, баардык нерсени өзүбүз коргой берип, монтип. Ошол эле любой эле жумуштан азыр баардык жакта эле продажа бар. Ошол эле мисалы фабрикте айта турган болсок, азыр мен ушул адамга жазсам, мага жок деп койсочу, мен товарымды албай койсочу, катталбай койсочу. Көрдүңүздөрбү? Коркуп атасызбы? Коркуп атасыз. Элге уят болуп калсамчы, азыр могу товарды алып, анан буга жакпай калсачы. Көпчүлүк айтат да, мен адам таппай атам, адам каттай албай атам, элдин баары фабрикке кирип алыптыр, анан элдин баары ишенбей атат, бул жакта акча бар экенине ишенбейт экен. Сетевойдо көбүнчө ушул тема, эмне үчүн ошентип атат, ар жагын ойлонуп көрүңүз. Сизде кандай коркуу сезими жатат, кайсы страх жатат ар жакта. Мен уят болуп калам, ага адам катталбайт, болбойт, анын баары катталып алган болсочу, анан тигил бул мени алдамчы деп ойлоп калсачы, анан аферист деп ойлоп калсачы, анан сетевик деп ойлоп калсачы, анан азыр мен каталог менен чыгып алып сатсам, анан эч ким албай койсочу товарымды, анан кайра жөн эле келсемчи, анан заказ алып алып, анан банкрот болуп калсамчы. В общем, көрдүңүздөрбү, ар жакта кандай нерсенин баары жатат. Бул негизи мунун баары коркуу сезими деп коет, страх. Анан менде мындай бир өзүмдүн жашоомдогу болгон бир историяны айтып берейин. Азыркы жашоомдо болуп аткан нерсе дагы айтып берейин. Вот супер. Мен азыр ушу коркунан аттап жатам дейт. Азыр мен силерге айтып берем, ошо техниканы айтып берем. Кантип ошол коркуу сезиминен кутулуш керек айтып берем. Сөзсүз түрдө күрөшүш керек, алар менен күрөшпөсө болбойт. Сөзсүз түрдө ал жөнүндө да айтып берем. Түшүндүк, көпчүлүк анан бизде мындай коркуу бар экен да. Мисалы, азыр эмне үчүн биз чоң максаттарыбыз бар, биздин саякатка чыккым келет, монча миң айлык алгым келет, мондай команда кургум келет, могул статусту ачкым келет дейбиз дагы, бирок ошол нерсеге жетпейбиз. Мен чынын айтайын, мен 1 жылдан ашык иштедим фабрикте. Максимальный чыкканым 19% болду, но 23-кө чыга албай койдум. Вообще чыга албай койдум 23-кө. 12ден даже 12ден 19 каттадымбы же 9дон 19 каттадымбы, унутуп да калдым. В общем, как раз 1000 сомдук акция болгон кезде аябай көтөрүлдүм. Прям 19% болуп 2000 канча баллды жаптым дагы. Кийинки каталогдо резко 9го түшүп калдым. И мунун бирден бир себеби бар. Мен мынтип ойлочумун да, мен азыр ушул каталогдо директор статусун ачам дечүмүн, бирок кийинки каталогдо түшүп калам деп коркчумун да. Көрүңүздөр, кандай коркуу сезими менде болгон. Мен азыр көтөрүлөм ошончо, бирок резко түшүп калам. Анан кайра көтөрүлө албай калам дечүмүн да. Ошондо мен элге уят болом. Командама уят болом дечүмүн да. Ошон үчүн мен 23-тү вообще ачпаптырмын да. Мен ошо коркуу сезимди тапкандан кийин, ошону тапкандан кийин ойлондум да, вот почему 1 жылдан бери монтип вокругда около жүрө бериптирмин депчи. Мен любой статусту ачып атканда, мен единственный 15ти ачкан жокмун, мен 12, анан 19.
12'de либо 12'de турчумун, либо 19. Акыркы жолу 19га чыгып анан түшүп калдым да. Менде ошондой корку сезим бар болчу экен. Мен азыр директорду ачам и кийинкиде подтверждение кыла албай калам. Кийинкиде командам иштебей коет. Мен жалгыз калып калам. Көрдүңүздөрбү кандай страх? И то же самое, мисалы, жаңы адамды каттап алып келип атканда мындай корку сезим болот да, ушул заказ кетирбей койсом эмне болот? Актив болбой койсом эмне болот? Барбы сиздерде ошондой страх? Же болбосо заказын кетирип туруп анан төлөбөй койсом эмне болот? Офисте тура берсем эмне болот? Же болбосо бир продукты жакпай калса эмне болот? Көпчүлүк учурда эмне болот? Биз билбеген, өзүбүз колдонуп көрбөгөн продукцияны сурап калса, мисалы парфюм болобу, же болбосо эми для доманы көпчүлүгүбүз колдонобуз. Балким косметика болобу, көбүнчөсү тональный крем, помада, эми ар бир адамдын кожасы, цвет лица, помада, мисалы, кому что подходит, ар кимдики ар кандай да. Биз анын баарын пока бүт баарын изучать этмейинче сразу биле бербейбиз. Аны сабактарды угуп атып, жак биякты карап атып, өзүбүз консультация алып атып, андан кийин үйрөнөбүз да. Мисалы, мага жаккан крем сизге жакпашыңыз мүмкүн. Балким меники кожам жирный, сиздики сухой. Туурабы? Анан ал жактан балким сиз туура эмес консультация берип алсамчы, анан бул жакпай калсачы, анан атырдын жыты жакпай калсачы деп ошондой страх боло берет экен да. И то же самое, продажа кылганда деле, киши каттаганда деле, любой ситуацияда бизде ар жагыбызда страх бар. Сөзсүз түрдө ойлоносуздар. Азыр могу катталбай койсом эмне болот? Азыр заказ берип туруп төлөбөй койсом эмне болот? И көпчүлүк учурда ошондой болот да. Мен айтпадым беле, мен ойлогомду точно билгем да, ушундай болорун дейбиз да. Кимде ушундай? Мен точно билгем, ушул катталмап, бирок по-любому заказ кетирмек эмес. Же болбосо ушул заказ жөн эле алдым да, ошону билип туруп эле алып алдым да, ушул заказды төлөбөйт болчу бул дейбиз да. Вот кийинкиде түшүп калам деген менде ушундай страх бар эле да. Мен ошон үчүн 9%ке чыктым. Анан кийин көтөрүлгөн жокмун. Анан кийин 6%тен көтөрүлгөн жокмун. Ачыгын эле айтайын, мен өзүм VIP болуп жүрдүм. Мен робот пылесосту алдым. Робот пылесос бүткөндөн кийин мультипауэр чыкты го. Мультипауэрди жаптым дагы, все. Андан кийин 50 балл да жапкан жокмун мен өткөн каталогдо. Настолько менде ушундай мээмде сиңип калган экен. Менин командам иштебей койсочу, лидерлерим бар кетип калсачы, алар статуска чыга албай калып кетип калсачы. То есть мен алардын жоопкерчилигин өзүмө алып алыптырмын да. Именно командага келгенде, мисалы сиз келдиңизби? Анан сиз алдыңызга келген адамды дагы лидер кылып өстүрүп чыккыңыз келет да, көтөргүңүз келет да, туурабы? Бирок ошол жактан ал келатып, мотивация түшүп кетет бул жагынан. Бул жагынан проблема болуп калат. Ойлойт экенбиз да, ушул лидерим кетип калса мен кантип иштейм? Бул лидерим жок, эмне болот эми дальше? Мен ушул эле лидерим бар го, же 2-3 лидерим болсо, ошолор түшүп калса, мен да түшүп калам. Көрдүңүздөр кандай страх турат? Азыр могу процентке жетпесе, мен да түшүп кетем. Вот ошондой страх. Көрдүңүздөрбү? И ошентип атып мен ошол страхтардын айынан, мен аны мурун билчү эмесмин, азыр мына ушул страхтарды билгениме, ошол корку сезим экенин билгениме мына 3 ай болду. Ошону түшүнгөндөн кийин анан мен деп ойлонуп, анан уже башкача көз караш менен карап баштадым да ошол страхтарга дагычы. Анан мындай болду да. Вот чынында эле ошондой болду. Мен алдымдагы вообще күчтүү лидерлерим жоготуп алдым. Азыр алар да кетип калды командаманчы. Бүт баары уктап калды. Команда уктап калды. Мен уктап атсам, конечно, команда уктайт да. Мен коркуп жатсам, кийинки каталогдо түшүп кетем, деп эле коркуп атсам, конечно, кетет да, көрдүңүздөрбү? Аракет кылам, көрдүңүзбү? Жека сиз жылдызсыз го, То есть мындай да, сиздин оюңузда болуп аткан нерсе эмнеге жашооңузда боло берет, потому что мындай сөз бар да. Именно биздин жашообузда болуп жаткан нерсенин баардыгын биз подсознаниябыз менен өзүбүз ошол нерсени каалаганбыз деген нерсе бар да. Биз жашообузда неважно жаман нерсе болуп атабы, жакшы нерсе болуп атабы, биз ошол нерсенин баарын өзүбүз каалаганбыз. Мен ушуну көп айтам, мен башында вообще признавать эткен эмесмин. Кантип эле мен балдарым ооруп калышын каалайын. Кантип эле мен ушундай жашоодо жашашымды каалайын депчи. Бирок на самом деле на подсознательном уровне биз өзүбүз билип-билбей ошол нерсени чакыра берет экенбиз. Сиз эмнени ойлосоңуз ошол нерсе боло берет, жашооңузга келе берет. Но көпчүлүк учурда эмнеге келбей коет? Эмнеге наоборотунан келет? Вроде сиз жакшы нерсени ойлойсуз. Жумакан жай сизби? Биз жакшы нерсени ойлойбуз, бирок башка нерсе келе берет да. Вроде мен моундай нерсени ойлодум беле, эмнеге бул келип калды? Мен мисалы вроде Lexus заказ кылсам, эмнеге биякта Запорожец турат дегендей эле кеп да. Мен деген Lexus'ты визуализация кылып, аффирмация кылып, карта желанияга бакырайт чаптабадым беле, күндө кирип чыгып ошону карап атпадым беле. Эмнеге мага Запорожец келип калды деп таң калабыз да. Эмнеге десеңиздер, мына ошо коркуу айынан, корккондун айынан да биз ошол нерсеге. Эми бул жактан эмне да кетет айтайынбы? Буга кошумча самооценка кетет.
ооруп калып сразу түшүп кеткен. Значит, ошол нерсени сиз өзүңүз чакырып алгансыз. Балким сиз коркконсуз. Мен ушу статустан түшүп кетсем эмне болот деп, сиз ордуңуз резко түшүп кеттиңиз. Эми бул жактан караңыздар. Эмне катар кетип атат бул жактан? Самооценка кошо кетет да. Коркуу сезиминин жанында обязательно самооценка болот. Обязательно менин каалоолоруңуз болот. Мои желания деген. Обязательно. Вообще супер, Жумаканжа. Ийгилик каалайм, сөзсүз түрдө. Ошондой кептин баары мына көрүңүздөрбү, кайсы жакта жатат. Эми коркуу сезимин кантип жок кылабыз? Аны менен иштесе болот, это нормально. Бул көбүнчө бизге качан келет? Келиңиздер мындай эми первоисточнигин издеп көрөлү. Ошол коркуу сезими бизде качан келет? Биз бала кезден башталат ал нерсе. Биз мынтип айтабыз да балдарыбызгачы. Вот 9%-дан көтөрүлүп жатам, значит, Жумаканжа сизде какой-то бир блок турат да. Мен мондан көтөрүлсөм, ар жагым эмне болот? Ойлонуп көрүңүз. Кандай страх бар? Мындай кыргызча болгондо да не очень болуп калат, но мен азыр 9%де турам, көтөрүлө албай атам. Зачем? Причинасын издеп көрүңүз. Азыр ошого да келебиз. Мындай да, эмне жөнүндө айтып мына оюмда бөлүнүп кетти. Коркуу сезими каяктан келет, Коркуу сезими биздин бала чактан келет да. Азыр кимдин балдары болсо түшүнөт. Мисалы, суу ичип аткан, суу ичип атат эле, стакан менен суу ичет. Төбөсүң азыр алдын, келе стаканды толтура койба сууну. Бул биринчиси, же болбосо эште чуркап баратса, чалынып жыгыласың азыр, токто эле. Бала жыгылат, мен сага айтпадым беле жыгыласың деп, мына жыгылбадыңбы дейт да. Же болбосо эшке жеңил кийинип алып чыгып кетсе, күн суук болуп калды эле, жеңил кийинип алып чыгып кетсе, ооруп каласың деп атам мен сени дегиз дагы эмне болот? Бала ооруп калат. Вот. Ошондо эле ата эне биздин мээбизге сиңирип өйрөткөн ошол нерсени. Ата эне деле балага жаман нерсе каалабайт. Мисалы, сиз деле балаңызга жаман нерсе каалабайсыз да, туурабы? Кулап кетпесин дейсиз, ооруп калбасын дейсиз. Ошентип баланы сактайм деп атып, сиз наоборот анын мээсине ошо коркуу сезим баарын киргизип коет экенсиз да. Бала ошондон коркор экен. Мисалы, сен азыр кичке таттуу жесең, тишиң ооруйт. Кичке телефон көрсөң, көзүң ооруйт. Көрдүңүздөрбү ар жактан? Баланын мээсине ошол сиңип калат. Мен кичке телефон көрсөм, значит көзүм ооруйт экен да дейт дагы. Обязательно көз ооруйт, обязательно тиш ооруйт. Обязательно. То есть ал вроде өзүнө жаккан нерсени кылып атат, понимаете? Телефон көрүп атат. Сиз деле телефон, мисалы, Инстаграмга кирип листать эткенде прям ушинтип жыргап карайсыз го, телефон бергиңиз келбей, прям оокатыңыз баарын таштап коюп кирип кетесиз го. Ошондой сыяктуу эле бала деле телефонго кирип кетип атат да, ага жагып атат. Бирок сиз айтып атат, сен телефон көрүп атасың азыр, эртең көзүң ооруйт. Же болбосо ушундай сонун бир аппетит менен таттууну жеп атат, шоколад же печенье бир нерсени жеп атат, прям жагып атат ошогочу. Сиз деген деле мисалы өзүңүз жаккан тамак жесеңиз жагат да, туурабы? Прям с аппетитом жейсиз да, мисалы торт жегиңиз келип атса, ошону жеп атсаңыз, особенно токсикоз болуп аткан айымдар мен аябай түшүнөт да. 1000 сомдук акциябы, ал 14-15 каталогдабы, ошо жакындаганда айталы, кийинки каталогдо. Элестетиңиздер. Ал 2 жумалык каталог, ошон үчүн ушундай акция болуп атат. Бизде жылда болот эмеспи ошол? Аябай прям ошентип отуруп торт жеп атасыз, прям ошону аябай жегиңиз келип атат, жеп атасыз. Но понимаете, что ушуну жеп атасыз, бирок сиз толосуз да, ошону коркуп атасыз да. Мен ушуну бекер эле жеп койдум, точно мен толуп кетем дейсиз. И что в итоге? Обязательно вес кошосуз. Сөзсүз түрдө. Баланыкы деле ошо да, таттууну бала аябай жегиси келип атат, жеп атат ошол нерсени. Анан ушуну эмне жеп атасың, тишиң ооруйт дейт да, бала түнү менен тиш ооруп чыгат. Вот результат. То есть кичинекей кезден ошол нерсе мээбизге сиңе бергенден кийин, жакшы нерсенин аркасынан обязательно жаман нерсе келет деп биз мээбизге сиңирип алат экенбиз да. Обязательно жаман нерсе келет. Же болбосо бала эшикке чыгып алып аябай ойноп атат, там баткак ойноп атат, кумга ойноп атат. Жагып атат балага ошол нерсечи, жыргап, баары оонап, бери оонап, болгон баткак, кум болуп ойноду. Эмне кылат? Апасы барат да урушат. Эмне баткак ойноп атасың? Тигил, бул кандайсыз? Перизатчы. Мен сени баткак ойно дедим беле, мен сени жуунуш керек, кийимиңди жууш керек, тигил, бул 5-10. То есть ошентип эмне кылат? Баланы урушат. Жок, боюнда жок. Көбү сурап атышат ушул суроону. Көрдүңүздөрбү? Ушул боюнча да айтып берем силерге. Вот вам. То есть жакшы нерсенин аркасынан обязательно бир жаман нерсе келет деп биз ошол нерсени күтүп өткөнбүз дагы, ошол нерсе келет экен. Жакшы буюрса передача. Обязательно ошол нерсе келе берет экен. Биз тарта алдык да. Кичинекей кезден ошол программа мээбизге сиңип калган. Азыр мен жакшы нерсени улам, бирок аркасынан обязательно жаман нерсе келет. Обязательно мен ушун кайра аркаңа чыгат деп коет го, ошондойду да.
биз ошентип Мариям, мен сабак өтүп алайын, анан барам, макулбу? Көрдүңүздөрбү, биз мээбизге ошону сиңирип алат экенбиз. Мисалы азыр мындай деле ой болушу мүмкүн да, мен азыр көп акча тапсам, мен көп акча табам, бирок эртең банкрот болуп калам, же болбосо бир акча мурдап кетет, же болбосо расходко кетип калат дейбиз дагы. Вроде мындай бар го, вроде мынтип айтышат адамдарчы, доходуң көбөйсө, расходуң ошончо көбөйөр экен. Расходуң азбы, доходуң азбы, расходуң аз дейт да. Ушундай адамдар бар да. Менде деле ошондой бар болчу. Доходуң аз, расходуң аз. Доходуң көбөйдүбү, ойлойсуң да мына моякта калган разницаны чогултам депчи, бирок расходуң мондой болуп кетет да. Кимде ушундай болот? И доходуң да мынча, и расходуң да андан да ашып кетет. Вроде мурун мындай доход менен, мындай расход менен жашасың, нормально боло, анда ашчу, майда чүйдөгү ашырчубуз, тиги буга ашырчубуз, но азыр ашпайт вообще. Наоборот, көп тапкан сайын чыгымың көп боло берет. Неге? Анткени ар жагында да коркуу сезими турат. Бул акчаны мен ар кимдин ар кандай страхы болот, жоготуп алам, бир нерсе кылып алам, тигинтем, мынтем. В общем, ар кимдики ар кандай да страх. Эмне болот? Обязательно ошол акчанын ээси табылат. Тойго барыш керек, жакшылыкка барыш керек, жамандыкка барыш керек, бирөө жарым ооруп калат, же бир нерсеңиз сынып калат. Көрдүңүздөрбү? Анткени анын аркасында коркуу сезими турат. Сиз ошол нерседен коркуп атасыз, и поэтому ошол сизге келип атат кайра. Көп адамда ушундай да. Неге дегенде, мен декретке чыккан кезде үйдө отуруп калдым да. Үйдө отуруп калдым, жолдошум иштечү ал кезде. Анан ошол кезде биздин мектепте иштеп жүргөн кезде 6,5-7 миң зарплата алчумун. И как бы мондай 0,0 жетет. Анда эки эле адамбыз. Андан кийин кызым төрөлдү да. Андан кийин төрөлгөндө ал жолдошум 8 миң зарплата чыкты. Башка квартирага көчтүк, но все равно эле мондай. Вроде мен иштейм ал кезде, репетитор болуп, английский курска үйгө алып иштеп баштадым, тигил бул, но все равно ушундай. Андан кийин зарплатасы 15 миңге болгон жумушуна ошол эле жумуштан көтөрүлдү, которулду. Ошол эле квартирада жашап атабыз. Ошол эле условия, эч нерсени өзгөрткөн жокпуз даже. Көчкөн да жокпуз, там оокат эч нерсе алган жокпуз, но все равно расходубуз ошондой да. Элестетиңиздер? Вроде разница большая да, 2 эсе көп болуп атат, 7 миң ашып атат ар жактан. Почему-то расходум все равно эле ошол. Мен бирөөлөргө жардам берип баштайм, меники көп карызга кетип калат дейт. Эми караңыздар, Жумакан же сиздин өзүңүз көп карызыңыз барбы? Көрдүңүздөрбү, ошондой аркасынан биз баары бир жакшы нерсенин аркасынан жаман келет деп коркор экенбиз дагы. И по-любому баардык нерсенин аркасы. Либо биз ошол нерсеге жетсек дагы бат эле назад атка кетип калабыз. Канча тез көтөрүлсөң, ошончо тез түшүп каласың дейт го. Вот ошол дагы биздин мээбизге сиңип калган установка бул дагы. Мында иштесе болот, установканын үстүнөн иштесе болот. Баардык нерсенин үстүнөн иштесе болот. Мен сиздерге алыс эле кетпей эле коеюн. Самара Кеңешованы билесиздер. Кандай результаттарды кылып атат. Вообще бомба. Бул жагынан машина алды, бул жагынан квартира алды, 3 күндө алып туруп турмушка чыгып кетти. Күйөөсү вообще красавчик, көрүп эле жүрөсүңөр, Азыр үйдөн прям шаардын Бишкектен прям центринен үй алып атышат. Это прям жизнь да, а не мечта. Мечта да, просто, Тиякта жүрөт, карасаң бир орунда турбайт. И күйөөсү дагы настолько идеально, что и иштегенине разрешение берип атат, и тигини алып берет, муну алып берет. В общем, стористерден көрүп атсаңыздар керек, көзүңүз турду эле. Именно Фабриктеги, именно Кыргызстандагы мен билгендерде прям өзү мындай. Захотел, получил деген. Мен ушу Самара Кеңешованы көрүп атам да. И ошону көрүп эле мен мурун ойлой берчүмүн да, как она все это получает депчи. Ладно, бизнес молодостька барып келиптир, ладно, там Тони Роббинске барып келиптир, тиги бул курстарга барыптыр, ладно, тияка биякта жүрөт. Но все равно на одном позитивном мышлении бул нерсеге жетпейсиң. Значит, ар жагында бир нерсе бар дечүмүн да. Мен ошол сырын таап алганмын дебейинби? Азыр ошонун аркасынан кетип атам. И азыр мен сиздерге ошол нерселерди айтып берип атам. Вот Самара Кеңешова, алыс кетпей эле коеюн. Ошол максаттарга кантип жетип атат, кандай ошондой результаттарды кылып атат. Прям по щелчку пальцев, как волшебный палочкасы бар деле жүрөт го. Бир калсаң тиякта, биякта, каалаган жеринде, это для нее норма, это нормально, да. Көрдүңүздөрбү? Кандай турмушка, кандай күйгө турмушка чыгып алды вообще, шикарно. 3 күндүн ичинде. Элестетиңиздер? Это как бы как волшебство, чудо сыяктуу эле болуп атат да, ошол нерсенин баарычы. И это вообще-то реально. Бул нерсени ар бир адам кыла алат. Просто ошол нерсенин секреттерин билиш керек. Ал сиздерге айтып берип атат, балким интенсивде мен көптөн бери кача элекмин, медитация, тигил бул өзүнүн интенсивинде ошол нерсе менен баары менен бөлүшүп атат. Но все равно өзү любой эле адам, мисалы, сабак өтүп атканда прям мондай 100% баарын айтып бере албайт да.
айтып берет, основной прям мындай точка, фишкаларын айтып берет. Ар жакта эме болгону менен ал силерге основной пазлды куруп берип атат. Пазлдын основасын, могу жерин куруп берип атат. А буяктан өзүңүздөр табышыңыздар керек баары бир. Сиздер аракет кылбасаңыздар болбойт ал нерсе, туурабы? Полный фишкаларды берип атат, техникаларды берип атат, но ар жагы почему-то все равно не складывается. Могул жери бар, а бияга чогулбай, ошончо кайра чачырап кетип атат да. И это возможно, анын үстүнөн иштесе болот. Аны өзгөртсө дагы болот. Ооба, эфирди сактайм, буюрса аракет кылам сактаганга. Азыр инстаграмдыкы кичине алмашып калып, последнее время өчүп калат эле. Эми келиңиздер мына, бул жакта меники көбүнчө карызга кетип калып атат дейт Жумаканжы айтып атат. Доход келет, но карызга кетип калат. Эми ойлонуп көрүңүз, ошол сизге доход келсе, колума акча тийсе, сизде кандай страх бар? Кандай сизде коркуу сезими бар? Мага акча келсе, бирдеме болуп кетет. Страх бар, ошон үчүн акчаңыз тияка бияка кетип калып атат, особенно карыздарга. Причинасы ушул жактан издеш керек. Зачем? Мен бирөөлөргө жардам берип баштайм дейт. Майя эже, мындай да, курста деле өзүңүз деле билесиз да. Основной мен 1 айлык курсумда, ал боюнча да азыр айта кетемин. Да 40 мүнөт убактыбыз бар экен. Любой доходтун 10%-ын кайрымдуулукка. Вот 10%-ын ашырбаңыз. 10% это уже чоң сумма болот. Мисалы 100 000 тапсаңыз, ошонун 10 000-ин эле кайрымдуулукка берип коюңуз, болду, ошо жетиштүү болот. Ошо 10 000-дин бардыгы эле андай акчаны бере алышпайт. То есть, мисалы Майя эжеде мындай установка бар да, менде акча бар болсо, значит это плохо. Значит, мен жаман адаммын балким, мындай болбошу керек. Менде акча бар, а бирок тиында акча жок. Мен значит ошого беришим керек дейт да, мен деп берип коет. Көрдүңүздөрбү, кандай коркуу сезим бар? Кандай установка бар, бул установка да. Менде акча болсо, значит, мен өзүмдүн жаман адам болом. Неге дегенде бизде мындай болгондо, мурунку советский мультфильмдерди көрсөңүздөр, бай адамдар аябай жаман, начар, кедейлер аябай добрый, жакшы, жалаң ушундай, бүт эмелерде, мультфильмдердеги образдар ушундай да. Ошол жерден да бизге установкалар сиңе берет мээбизгечи. И биздин көргөн сериалдарыбыз деле, кинолорубуз деле ошол жактан биздин мээбизге сиңе берет экен ошол нерсенин баары. Установканын баары, то есть сиңе берет экен да. Көрдүңүздөрбү? Эмне деген установканы 20 мүнөттөн мээбизге биз сиңирип атабыз. Эмне деген установканын баарын сиңирип атабыз. Ошол эле фильм, кино, мультфильм, то есть бай болгон жаман, көп акча болгон жаман, обязательно урдап кетет, тоноп кетет, өлтүрүп кетет, башкаларга жардам бериш керек. Ошо настолько ошонун баары мээбизге сиңирип алганбыз да, ошонун баары бизге установка болуп, коркуу сезими болуп, мээбизге сиңип кала берет. И ошон үчүн биз көп максаттарыбызга көпчүлүк учурда жетпей экенбиз. Мен азыр чоң максатка жетсем, мындай болот, тиндей болот, ал кийим дейт. Самара Кеңешова деп немеден инстаграмдан карасаңыз, баракчасы бар. Ал элитный директор, по-моему, азыр, башка структурадан, но все равно как силерге бир пример да. Көпчүлүгүбүз эле тааныйсыз аны. Фабрикте иштегендер баары таанышат аны. Эми муну кандай кылып жеңебиз бул страхты? Азыр ойлонуңуздар, сиздерде, мээңиздерде кандай страх бар? Любой страхты алыңыз. Эмнеден коркосуз? Көп акча тапкандан коркосузбу? Чоң үйгө жашагандан коркосузбу? Чоң жумушта иштегенден коркосузбу? Чоң айлык алгандан коркосузбу? Адам каттагандан коркосузбу? Бардык любой бир страхты алыңыздар дагы. Жазыңыздар. Эмнеден коркосуздар? Келиңиздер, 5-10 мүнөт практика кылалы. Страх. Коркуу сезими. Эмнеден коркосуз? Любой страхты алыңыз. Любой эмнеден корксоңуз ошол нерсени алыңыз. Ким жазды жазсаңыздар, плюс белгисин баспаңыздар, сөз. Ким кайсы коркуу сезими, кимде кайсы коркуу сезими болсо ошону алыңыздар. Эмнеден коркосуз? Так, жазган соң, эми ошол страхтын образын карап көрүңүздөр. Мындай да, подсознание менен сүйлөшкөн негизи бир аз кыйыныраак, но сүйлөшсө болот подсознание менен. Биз өз сознание менен өзүбүз ойлоп бир нерсени тигини ойлоп, муну ойлоп жүрөбүз го, биз өз сознание алабыз да. Именно подсознание менен сүйлөшүш үчүн тынч отурасыздар. Азыр отурган жерден эле просто тынч болуш керек дагы. Көзүңүздөрдү жумуп туруп эле, мен мисалы чоң акча тапкандан корком. Чоң акча деп элестетиңиз, мисалы, и вот мен результатка кеч жетем дейт. Вот результатка жеткен, ушу атомия аябай таза жатышты. И вот директорская жете албай калам деп корком деп көзүңүздү жумасыздар.
и кандай образ же болбосо сөз келип атат ошол. Директорскасын ача албай калам. Какой-нибудь образ. Балким сиз вообще 3%га түшүп кеттиңиз, балким вообще иштей албай калдыңыз, командаңыз чачырап кетти. 3 секундтун ичинде оюңузга бир нерсе келиши керек. Либо ой келет, либо какой-нибудь образ. Кимде визуализация жакшы иштесе, сразу бир образдар келет. Эгерде кимде визуализация жакшы иштебей, аффирмация жакшы иштей турган болсо, оюңузга сразу какой-нибудь ой келет да. Директорский ача албай калам. И образ. Балким любой нерсе келиши мүмкүн. Неден коркуп аткандан. Образ, именно образ же сөз келиш керек. Көзүңүздөрдү жумуп 3 секунд ойлонуңуз. Ошо биринчи 3 секундта сиздин подсознанияңыз сүйлөп аткан болот. Андан кийин уже сиздин воображенияңыз иштеп кетет, сознанияңыз иштеп кетет да. Ар жагын уже өзүңүз ойлонуп баштайсыз. Первые 3 секунды, любой нерсенин первые 3 секунды образ, смотрим образ. Неден коркуп атсаңыз, ошонун образын карап көрүңүз. Эмне көрүнүп атат көзүңүзгө? Же эмнеден ой келди, жаза кетиңиздер. Образды карайбыз, эмнеден коркуп атабыз, и ошону элестетип туруп эле көзүбүздү жумабыз. 3 секундка бүттү. Андан ашып кетсе, уже сознаниялык сүйлөп кетет. Андан ары уже визуализация кирип кетебиз да. Же болбосо мээбиз тегине муну подсказка кылып баштайт. Кандайсыз? Первые 3 секунды айтабыз. Образга эмне келди? Андан кийин снимаем чувство вины. То есть чувство вины деген эмне? Бул өзүндө өзү күнөөлөө, күнөөлүү сезими. Супер, Кундуз. Жетесиз буюрса. Нужно просто установканын үстүндө иштеш керек, блоктордун үстүндө иштеш керек, самооценканы көтөрүш керек. В общем, өзүңүздүн үстүндө иштешиңиз керек. Самое главное. Образ келет. И вот ошол ковид элестетиңиз дагы, көзүңүздү жумуңуз дагы, COVID-19 коронавирус деңиз дагы оюңузга эмне келип атат, ошону айтыңыз. Эмне келип атат оюңузга? И ошону ойлогондо прям нерв болуп чыгасыздар да. Либо коркосуз, либо нерв болуп чыгасыз. Просто эле ойлонуңуз да, потому что негативный нерсени ойлоп атасыз. Сиз андан коркосуз анткеничи. И это нормально. Менде мисалы балдарымды жоготуп алуудан коркчу элем, мурун ушундай коркууларым аябай көп болчу да. И ушуну жоготуп алсам эмне болот, тинсем эмне болот? И мындай защита кылып алыптым настолько. Көп блокторум чыкты ошол жактан. И вот мына элестетиңиздер, мына. Ошол мисалы, ошол эле макул коронавирусту алып көрөлү. Мен коронавирустан корком. Көзүңүздөрдү жумасыздар, 3 секундта эмне образ келип атат, эмне ой келип атат. Мисалы, биринчи жолу болбой калган, это нормально. Болор эт андай нерсе. Балким өлүм, больница, жаман нерсенин баары келиши мүмкүн. Это нормально. Вот жакындарым жоготуп алам деп коркуп атам. И көзүңүздү жумуп туруп ошондон коркуп атканда, смерть, например, өлүм деп туруп көзүңүздү жумуңуз, оюңузга эң биринчи эмне келип атат? Мисалы, менин оюма көр келип атат да, кадимки эле. Көрдүңүздөрбү? Ойго ушунчалык жаман нерселер келет. И вот көрдүңүзбү, адамдарга кантип айтам, оор күчүп атса дейт. Вот сиздин корку сезимиңиз, установкаңыз ошол. Андан кийин можно мне было бояться. Мен кыргызча түшүндүрүүгө аракет кылайын. Мен андан коркконго укугум бар. Жок, мен корксом корко алам. Укугум бар дейли. Бирок бул менин гана инструментим. Просто бул элестетиңиздер, жөн эле инструмент. Мисалы, жаза турган ручка сыяктуу эле инструмент ал. Сиздин корку сезимиңиз жөн эле инструмент. Сиз аны колдонсоңуз болчу, это нормально. Ар бир адамда корку сезими бар. Но ошону өзгөртсөңүз болот. Андан кийинки суроо, боз үй келди дейт. Андан кийин это нормально деп айтасыздар. Это нормально. Мен корксом болот. Анткени мен адаммын, мен пендемин, мен корком. Это нормально. Корксом болчу деп өзүңүздөрдү мындай успокаивать эткиле да, бойлой жеңилдегиле. Мен корксом болчу, андан эч нерсе болбойт. Бул жөн гана менин инструментим. Бул менде бар болчу ошол нерсе. Мен корксом болот. Это нормально деп. Мындай эми көп деле эме деле эмес деңиздер да. Эми жаман нерсе деле эмес, корксом болот. Это нормально деп өзүңүздөрдү мындай успокаивать эткиле.
Вот, корок алып келе жатканды элестеттим. Успокаивать эткиле. Это нормально. Баардык адамда коркуу сезими болот туурабы? Баарыбыз эле өлгөндөн коркобуз. Балким банкрот болгондон коркобуз. Тигил бул ар бир адамда ушул сезим бар. Жазыңыз, сөзсүз аз эле калды английскийге дагы. Сөзсүз болосуз. Сөзсүз буюрса. Андан кийин эми менде ушул коркуу сезими бар. Мисалы, я боюсь смерти близких людей. Вот и зачем? Эмне үчүн деген суроо бериңиздер. Эмне үчүн? Менде ушул коркуу сезими бар. Эмне үчүн? Эмне үчүн мага ушул коркуу сезими керек? Ошол суроого жооп бериңиздер. Эмне үчүн мага ушул коркуу сезими керек? То есть установканы табышыбыз керек. Балким мындай да, жакындар болсо балким мен апамды жогото алуудан корком и ошонун аркасынан балким мен азыр апама көбүрөөк көңүл буруп атам. Аны жогото албайм деп көңүл буруп атам. Көбүрөөк чалып атам. То есть ар жактагы установканы табышыбыз керек. Эмне үчүн ошол страхтан коркосуз? Зачем это вам нужен? Зачем вам нужен этот страх? Сизге зачем ушул нерсе керек эле? Сизге ошол страх керек, ошол коркуу сезим сөзсүз түрдө сизге керек. Но эмне үчүн керек ошол? Сиз только ошол, мисалы, коркуу сезими болсо, балким бир нерсени кыласыз же кылбайсыз. Мисалы, мындай болушу мүмкүн. Эгерде сиз жакын адамды жогото алам деп корксоңуз, балким ага көбүрөөк көңүл бурасыз, ар дайым чалып турасыз, бир нерселерди берип турасыз. В общем, эмне үчүн керек? Только эгерде менде, мисалы, жакынды жогото алам деген коркуу сезими болсо, эмне болот ар жагы? Установканы табабыз. Эмне болот? Кандай ойлойсуздар? Кандай установка ар жагында отурат? Зачем деген суроону бериңиздер. И зачем дегенде эң биринчи оюңузга келген нерсени айтыңыздар. Тоже это самое, первые 3 секунды оюңузга эмне келсе, ошол нерсени айтыңыз. То есть подсознанияңыз сүйлөшү керек да, сиз эмес, подсознанияңыз сүйлөшү керек. Ар жактагы аң сезимиңиз сиз үчүн жоопторду бериши керек. Сознанияңыз эмес, сознанияңыз уже билет бул жооптордун бар нерсенин жоопторун өзүбүз табабыз. Именно подсознание сүйлөшү керек. Андан кийин можно мне было бояться, мен коркконго акын бар болчу, но это был только мой страх. Но бул жөн гана мен эле коркуп атам бул нерседен. Просто кыргызчага кичине которуш мага кичине кыйыныраак болуп атат. Орусчада көбүнчөсү бүт эле. Бул бир гана менин коркунучум. Өзүңөрдү успокаивать этесиң. Бул бир гана мен коркуп жатам бул нерседен. Бул нерсе болгон жок, и болбойт дагы деп өзүңүздү успокаивать этесиздер. Прям успокаивать эткиле. Мына жакын адамыңыз жаныңызда турабы? Турат, значит коркпой эле коюңуз. Бардыгы жайындабы? Жайында, коркпой эле коюңуз. Мисалы, директор болом дегендер, азыр командаңыз барбы? Бар. Демек коркпой эле коюңуз. Бардыгы сонун болот, бардыгы жетет, каалаган нерсеге жетесиз. Көп акча таппайтам, көп акча тапкандан коркосузбу? Азыр акча таап атасызбы? Же жолдошуңуз, жакындарыңыз иштеп атабы? Бардыгы сонун болот. Демек ал чоң акчаны да табасыз. Кичинекей акча таап атасызбы? Демек чоң акчаны да табасыз. То есть өзүңүздөрдү успокаивать эткиле дагы, эми кайра образды карагыла. Сиз уже коркпой калдыңыз ал нерседен. Сизде уже ошол нерсе бар дейли. Сиз коркуп аткан нерседен чыгып кеттиңиз. Апаңыз тирүү турат, маңдайыңызда турат. Сиз директор статусун ачтыңыз. Же болбосо сиз жакшы айлыкка чыктыңыз. То есть ошол страхтан бошондуңуз. Андан кийин эми кайра образды карап көрүңүз. Эми оюңузга эмне келип атат? Эми оюңузга эмне келип атат? Жалкоолуктан кантип арылса болот дейт. Андан кийин уже чувство легкости, эйфория болосуздар да. Уже директор болгондо кандай сезимдер болот, апаңыз жаныңызда болгондо кандай сезимдер болот, То есть ушундай кылып биз коркуу сезиминен арылабыз, трансформация кылабыз. Эң биринчи ошол коркуу сезимин аныктайбыз, эмнеден коркуп атабыз. Андан кийин ошону мойнубузга кабыл алабыз, то есть ооба мен коркомун ушул нерседен, мага корксом болот, и это нормально. Мойнубузга алабыз. Андан кийин ошол нерсени эмне үчүн коркуп аткан себебин табабыз. Эмне үчүн сизге ушул коркуу сезими керек эле? Андан кийин ошону өзгөртөбүз. Мен корксом болмок, это нормально. Бул только менин страхым, это только мой страх. Сиз эле коркуп атасыз ал нерседен, балким башка адам корккон жок. Дейсиз дагы, акырында образды кайра карайсыз. И все. Ошентип ушул жол менен кетсеңиздер, обязательно трансформация болот дагы. Сиздер коркуу сезиминен арыласыздар. Если болбой атса, кайра кайталай бериңиздер, пока жеңилдеп калмайынча. Эми мен сиздерге вот көп суроолорго жалкоолуктан кантип арылса болот, кантип самооценканы көтөрөбүз, кантип норманы көтөрөбүз, ошолор боюнча айта кетейин.
эртең мененки саат 7-де түз эфирде, бирок инстаграмда эмес, YouTube каналда менин 2 сааттык вебинарым болот. Мына азыр мен 1 саат уже мага жетпей калды. 2 сааттык вебинарым болот. Ал жакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Самооценка. Самооценканы кантип көтөрөбүз? Бардык группаларга бул таркатылган, көп адамдарга таркатылган. Эмне үчүн биз ийгиликке жетпейбиз? Эмне үчүн үйдө уруш талаш көп болот? Эмне үчүн балдарга кол көтөрөбүз? Эмне үчүн биз эптеп жашайбыз? Эмне үчүн азыркы биздин жашообуз, эмне үчүн биз каалаган жашообузду жашабайбыз, бир сөзү менен айтканда? Эмне үчүн саякаттабайбыз? Эмне үчүн биздин машинабыз жок, каалаган үйүбүз жок? Эмне үчүн биз башка жерде жүрбөйбүз? То есть эмне үчүн биз өзүбүз, ал эртең менен саат 7-де болот, записьте көрсөңүз болот. Эмне үчүн мен каалаган жашоомо жетпей жатам? Эмне үчүн дегенде болот. Ошол эле страхтар мен силерге бүгүн айтып бердим. Эртең самооценка, предназначение деген да сонун тема бар. Мындай болот го, тигилишти баштайсыз, чото жакпайт, муну кыласыз, чото жакпайт. Ар бир адамдын өзүнүн предназначениясы болот. Мисалы, повар жакшы тамакты жасаган болсо, ошол нерседен прям удовольствие алса, ошону жасап атып, значит, алардын предназначениясы. Бир нерсени жасап атып, ошондон акча тапсаңыз да, таппасаңыз да, сизге мындай жакшы эмоцияларды алып келген болсо, ал сиздин предназначенияңыз, сиздин демек бул жашоого жаралганыңыздын себеби ошол да. И көпчүлүк айымдар ошону таба албай кыйналып жашайбыз. Не то что айымдар, эркектерди деле ошол да. Жумушка барат, келет, бирок жакпайт, кылган жакпайт. Ошону кантип табабыз? Точно ушундай практика менен тоже определенный өзүнүн сөздөрү бар. Анын сөздөрү менен прямо монтип кайталайбыз. Мен бүт баарын бул жака уже даярдап жазып койгонмун. Ошол темалардын баардыгын өтөбүз. Анан мага эмне үчүн өзүбүзгө карабайбыз? Мен мынтип балдарыма берейин, теге буга өзүбүздү арткы орунга коебуз. То есть самооценка, самооценканы кантип көтөрүш керек? Мои желания деген бар. Желанияларды кантип ачыш керек? Что я вообще хочу? И я вообще-то хочу, мен чоң акчага алайын, путешествие кылайын, тигил бул. Но почему-то ага жетпей жатам. Ошонун причиналарынын баардыгын эртең 2 сааттык вебинарда түз эфирде өтүп беремин. Андан кийин записьте көрсөңүздөр болот. Же болбосо бүгүн сүйлөшүп убактысын кечки убакытка жылдырабыз, көрөбүз. Вот, это тоже проработаем. Проработайте бүгүнкү сабакты кайра көрүп туруп эле. Может быть, кечки убакытка жылдырабыз. Посмотрим. В общем, вебинар эртең болот. Точно эртең болот. Баасы болгону 99 сом. 100 сом дагы эмес, 99 сом. Кимге керек болсо, эжиңизге кылып саласыздар дагы, катышасыздар. Сөзсүз катышыңыздар 2 сааттык вебинарда. 2 саат болот. Ушул нерсенин баарын именно норманы көтөргөн боюнча, өзүм мен жашоомдо нормамды азыр кантип көтөрүп атам, ошол боюнча айтып берем сиздерге. Кыскача айтканда, мурун бир ай, 2 жума мурун мен 5000 сомдук квартирада төлөп жашасам, азыр 18 000 сомдук квартирага чыгып алдым. 3 комнатный квартирага чыгып алдым. Тигил жакта шаардын чекесинде жашачу элем. Азыр аламизин бирге көчүп келип алдым. То есть мен нормамды алып туруп эле 4 эсе көтөрүп койдум. И дагы деле көтөрүп атам. Ал боюнча да эртең сиздер менен бөлүшөмүн. Азыр уже кызым менен балам вообще садикке берчү эмес элем. Азыр садик жөнүндө ойлонуп атам, бирок садик бир балага 8 000 сом экен, 2 балага 16 000 сом. Мен балдарымды ошол жака бергим келип атат. Ошол норманы кантип көтөрүп атам? Ошолдон фишкалар менен бөлүшөм сиздер менен. В общем, бардык өзүмдүн жашоомдо болуп аткан өзгөрүүлөр менен бөлүшөмүн. Баасы 99 сом болгону, эртең качсаңыздар болот. Андан кийин записин дагы кийин ошо 99 сомго сатып алсаңыз болот. Анда жолугушубуз керек экен сиз менен. Сөзсүз түрдө эфирди көрбөй калсаңыздар, баштан кайталап көрүңүздөр дагы. Жанагы страх тренажерду обязательно проработка кылыңыздар. Андан кийинки жаңылык, ким аңгыз тилин окугусу келсе, бир айга 299 сом. 300 сом деп коеюнчу, бир айга 300 сом. 7 сентябрда. Андан кийин основной бир курсум бар. Аны да ошондой записьте кыламын. Записьте живую көрөсүздөр мени. Ал болсо айына бир айга 1000 сом. Жумасына 5 жолу болот. Бир ай бою. Тоже ага да катышсаңыздар болот. Кандайсыздар? Ошо менде болгон жаңылыктар, менде болгон өзгөрүүлөр. Мен ал курстарда эртең дагы, анан өзүм основной курсумда дагы өзүмдүн жашоомдо болуп аткан өзгөрүүлөр менен, примерлер менен прям мындай по полочкам көрсөтүп берем. Кандай ситуация болду, мен эмне кылдым, эмнени туура эмес кылдым, эмнени туура кылдым. Уже өзүңдүн басып өткөн жолуңду көргөндөн кийин анализдеп каласың, вот ошол нерсенин баарын айтып беремин. Ким Бишкекте болсо жазыңыздар жолугалы. Сөзсүз түрдө келиңиздер, мага личкага жазыңыздар, WhatsAppка жазыңыздар. Барыңыздарды көргөнүмө кубанычтамын. Эфирге келип отуруп бергениңиздер үчүн, активдүү катышып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Барыңыздарга ийгилик, бардык максаттарыңыздарга жетишиңиздерге тилектешмин. Анда эмесе көрүшкөнчө.